Июль президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга болгон иш сапары Ханкенди шаарындагы экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын 17-чи саммитине катышуу менен уланды. Эки лидер бир самга маектешти. Кыязы маселе маанилүү көрүнөт. Ал эми Эмомали Рахмон менен Илхам Алиев узун сөзгө кирип кетти өңдөнөт. Мирзиёевдин кортежи көз ирмемге күтүп калды. Режеп Тайип Эрдоган үчүн эң башкысы коопсуздук болду көрүнөт. Ошентип лидерлердин кыска убакытка бейформал жолугушуусу, андан соң экономикалык кызматташтык уюмунун 17-чи саммити расмий ишин баштады. Бүгүнкү климаттык шарттарга адаптациялоо максатында президент энергиянын кайра жаралуучу булактарын иштеп чыгууга, энергия натыйжалуулугун жогорулатууга, айыл чарба жана өнөр жай тармактарда акылдуу инфраструктураны түзүүдө күч аракеттерди бириктирип, тиешелүү долбоорлорду ишке ашырууга чакырды. Ошону менен бирге биз тоолуу жаштар жана климат аттуу эл аралык платформаны түзүүнү демилгелеп жатабыз. Бул платформа аркылуу жаштардын үнү угулуп, алардын демилгелери колдоо табат деп үмүт артабыз. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздук камсыз кылуу, тоолуу экосистемаларды сактап калуу максаттарында регионалдык жана глобалдык деңгээлде жигердүү кызматташууга даярбыз. Мамлекет башчысы өз сөзүндө өлкө инфраструктураны, санариптик технологияларды, энергетиканы жана логистиканы активдүү өнүктүрүп жатканын, ошондой эле учурда аймактык интеграцияны жана эл аралык кызматташтыкты чыңдоого умтулуп жатканын баса белгиледи. Экотуризм, эл аралык деңгээлдеги заманбап эс алуу курорттор, тоо лыжа спорту үчүн жаңы инфраструктуралар курулууда. Анын ичинде Ала Тоо резорт деп аталган Борбор Азиядагы эң ири эл аралык деңгээлдеги бардык мезгилде иштей турчу туристтик долбоор ишке ашырылып жатат. Биз бул биздин экономиканы диверсификациялоодо, региондорду өнүктүрүүдө жана туризмди стратегиялык тармак катары көтөрүүдө саясатыбыздын ачык үлгүсү болуп эсептелет. Сөз соңунда президент жолугушууда айтылган демилгелер жалпы жыргалчылык үчүн ишке ашырылат деген үмүтүн билдирди. Белгилей кетсек, иш-чарага Азербайжан, Афганистан, Иран, Пакистан, Казакстан, Таджикистан, Түркия, Түркмөнстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин жана өкмөттөрүнүн башчылары катышты.